Мен Жеңишова Керемет Бактыбековна 1994-жылы 10 апрелде Ысыкөл областында төрөлгөм. Үй бүлө жөнүндө кыскача айта кетсем, атам, апам, улусу байкем, ортончусу мен жана кичүүсү эним. Менин атаандаштарым фитнес, боулинг, моделдик агентство жана башкалардын өзүнүн убагын өткөзсө, а мен болсо өзүмдүн артыкчылыгымды сиздерге көрсөткүм келди. Мага чоң энем уйсаганды үйрөткөн, чоң энем айтчу эле мага, эгерде сен мыкты жубай болгуң келсе, шаардын да, айылдын да жумушун билишиң керек деп. Биздин уйдун аты Марта. Жаңы салган уйдун сүтү ден соолукка пайдалуу. Эртең менен бир стакан сүт ичип алыңыздар. Кичинекей кезимде эле мага сулуу адамдар, кол жаратылыш, таза чөйрө жагат. Бош убагымда мен сулуулук салонуна барып, өзүмдүн тажрыйбамды топтогонго аракет кылам. Аял заттын жашоосу түйшүктүү, оор болгондуктан мен бардык аял заты өзүн сулуу болуп жүрсө деп кыялданам. Ошондуктан мен келечекте сулуулук салон жана моделдик агентство ачкым келет. Ал үчүн мага көп эмгек жана сиздердин колдооңор керек. Андан сырткары гүл дүкөнүм болушун каалайм. Жаңы ачылган гүл сыяктуу кандай сонун аял зат деп акындар жазгандай эле, аялдар гүлдөй назик, сулуу, таза болушубуз зарыл. Айланага сулуук тартуулап, жан дүйнөнү кубанып турган мына ушул гүлдөр. Мен гүлдесе түзгөндү жакшы көрөм. Бул менин экинчи хоббим десем жаңылышпайм. Азыр мен сиздерге композиция түзөм. Мына гүл да даяр болду. Билесиңерби, мен эмне деп кыялданам? Эгерде мага болочок ханза адам роза гүлүнөн портрет түзүп, колун сураса, мен дүйнөдө эң бактылуу адамдардан болот элем. Келечекте болгум келет дат кайымдай таанымал. Атагым алыска чыккан болсом экен кыргыздын кыздарынан. Ар бир адамдын жүрөгү кыргызым деп согуп турса, Кыргызстандын атагы келмек эмгиче алыстарга. Бул сынакка мен өзүм сынап көрөйүн деп катышып жатам. Өзүмө жана сынакка катышып жаткан кыздардын баарына ийгилик каалайм. Эгерде трайбализм же коррупция бул сынакка аралашпаса, мен ойлойм татыктуу сулуу жеңет деп.